Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы түз эфирде мен Альбина Жолоева. 3 декабрда Кыргыз Орус өкмөттөр аралык соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча комиссиясынын 18-жыйынында өкмөт башчы Темир Сариев Кыргыз Республикасынын аймагына жаратылыш газын ташып келүүгө эсептешүүлөр боюнча долларлык келишимди рублдун негизинде өткөрүүнү сунуштады. Ошондой эле жыйын жүрүшүндө өкмөт башчы өлкөдө чоң туристтик мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтып, ага Ысык көлдү жана бир катар тоо лыжа базаларын мисалга келтирди. Кыргызстан Орусиядан келчү туристтерди кабыл алууга даяр экендигин баса белгиледи. Кыргызстан комиссиянын негизги милдети Кыргызстан жана Орусия ортосундагы экономика, соода, илимий жана технология, байланыш, маалымат, билим берүү, маданият жана туризм жаатындагы кызматташууну кеңейтүү болуп саналат. Москва шаарында 10-11 декабрь күндөрү Кыргыз Экспо 2015 эл аралык бизнес форуму өтө тургандыгын экономика жана өнөр жай министрлиги билдирди. Евразия экономикалык биримдигинин шартындагы кыргыз бизнесине жана экспорт маселесине арналган форум экономика жана өнөр жай министрлиги, Бирдиктүү Терезе борбору мамлекеттик ишканасы жана Кыргыз биримдиги коомдук фонду менен биргеликте уюштурулууда. Иш-чарада кыргызстандык ишкерлер Евразия экономикалык биримдиги мамлекеттеринин Орусия рыногун өздөштүрүү боюнча иш тажрыйбасы менен таанышып, жаңы аспектилерден маалымат алууга мүмкүнчүлүк алышат. Кыргызстан үстүздөгү жылдын 12 августунан тартып Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө болгон. Башка жаңылыктардан. Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемеси заманбап уникалдуу жабдуулар менен камсыз болушту. Акыркы үлгүдөгү мындай аппараттар Ош шаарындагы мекемеге да керек. Түштүк аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды камсыз кылган мекеме учурда 40 жылдык жабдуулар менен протездерди жасоодо. Мындан улам протези татаал жасала турган жарандар Борбор калаага барып убара тартып жатышат. Өкмөт башчы Кыргызстандагы протездик ортопедиялык буюмдар мекемесине уникалдуу жабдууларды тапшырды. Жаңы заманбап аппараттар Дүйнөлүк банктын саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоо долбоору тарабынан каржыланды. Компьютердик башкаруудагы жогорку тактыктагы лазердик платформа протездерди чогултууда кынтыксыз иш аткарууга мүмкүндүк берет. Кандайдыр бир биздин жарандарыбыз ушундай мүмкүнчүлүгү чектелип калса, ал толук мамлекеттен жардам алыш керек да. Биз берип аткан жардамды ушу толук бере алышыбыз керек. Алар билиш керек да, ушул жерге барам, кантип барам, арызды кантип жазам, кимге кайрылам, кезекке кантип турам. Мен бир күндө баары келе алса, теле албай аласам, кезек менен туруш керек. Мөөнөттөрү. Учурда Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин Оштогу филиалы дагы жаңы жабдууларга муктаж. Мындагы техникалар сайыз убагынан бери жаңылана элек. Мекеме азыр мына ушул эски техникалар менен Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды камсыз кылып келет. Ал эми айрымдары Борбор калаага же болбосо башка өлкөгө барууга аргасыз. Эгер бизге мүмкүнчүлүк болуп, жаңы жабдууларды алууга мүмкүнчүлүк болгондо, биз бир жагынан биздин кызматкерлердин жумушун жеңилдетмекпиз. Экинчи жагынан ушул жасалып жаткан протездик ортопедиялык буюмдардын сапатын жакшыртмакпыз да. 40 жылдык жабдуулар менен иштеп жаткан мекеменин жетекчилиги маселени чечүү үчүн бейөкмөт уюмдарга долбоор жазган. Бирок мамлекеттик ишкана болгондугу үчүн колдоо тапкан эмес. Ал эми мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражат техникага эмес, протез жасоочу материалдарга араң жетет. Мамлекет тарабынан азыр эч кандай жардам болбой атат. Кээ бир келген мындай татаал жасалуучу буюмдарды Бишкекке, ошол жарандарды Бишкекке жөнөткөнгө аргасыз болуудабыз. Өкмөттөн билдиришкендей, Борбор калаанын протездик ортопедиялык буюмдарды жасоо мекемесине берилген жабдуулардын бири жакынкы күндөр Ошко жөнөтүлөт. Ал менен 3 облусту камсыздоого шарт түзүлөт. Учурда мекеменин андан сырткары дагы көйгөйлөрү толтура. Эң башкысы реабилитациялоо борборунун жоктугу көйгөй жаратып келет. Негизи жасалган протезди буйртма берген жаран көнгүчө психологиялык, физиологиялык жактан көндүрүүгө 2 ай убакыт талап кылынат. Бирок реабилитациялоо борборунун жоктугунан оорулуулар 2 күндө эле чыгарылат. Адина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак.
Президент Алмазбек Атамбаев 6 миллионунчу жаран Айлин Кожошова менен чогуу төрөлгөн дагы 13 ымыркайдын үй бүлөсүнө материалдык жардам көрсөткөнүн өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Буга чейин 6 миллионунчу жаранды анықтаған жумушчу топ 25 ноябрдан 26 ноябрга чейин жарыкка келген 122 наристенин тизмесин президенттин аппаратына берген. Бул тизмеден Айлин менен бир убакта төрөлгөн 10 ымыркай тандалып алынган. Маалыматка ылайык 6 уул 4 кыздын арасынан бишкектик чүйлүк жана таластыктар жок болуп чыккан. Мындан улам 10 ымыркайга аталган аймактардан дагы 3 наристе кошулуп, Айлин менен чогуу 14 баланын үй бүлөсүнө 1 миллион 400 миң сом бөлүнүп берилген. 6 миллионунчу Кыргызстандык Айлин төрөлгөндө ынтымак телеканалы 4 миллионунчу жаран каникейди таап эфирден бергенбиз. Анда ага убада кылынган нерселер берилбей калганы, учурда каникей кандай шартта жашап жатканы, жардамга муктаж экени тууралуу айтылган. Жыйынтыгында премьер-министр Темир Сариев анын Айлина барып абалынан кабар алган. 50 миң сом тапшырып үй берүү жагында караштырарына сөз берген. Мамлекет тарабынан көңүлү бурулганына кубанган 4 миллионунчу жараныбыз Каникей Гаипова биздин каналга келип ыраазычылыгын билдирди. Буга чейин өкмөт тараптан кабар алган эмес эле. Ынтымак телеберүүсүнөн келип, журналисттер тартып, элдерге чоңдорго көрсөтүп, Кыргызстанга көрсөтүп, 4 миллиончу кыз унутта калды деп, ушулардын жардамы менен кыйла унутта калган, унутулуп баратканына кайрадан эске түштүм деп ойлойм да. Анан ошентип мамлекетибизден келип кабар алып атышат, чоңдон чоң ыраазычылык билдирем. Ошо ынтымак телевидениесине чоң ыраазычылык айткым келет. Берүүбүздү дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Кытайлык сүрөтчү күн сайын Пекиндин көчөлөрүн чаң соргуч менен кыдырып чыгат. Ал мындай кадамы менен абанын булганып жатканына коомчулуктун көңүлүн буруп, айлана чөйрөнү сактоого баарын биргеликте киришүүгө чакырат. Сүрөтчү чаң соргуч менен көчө тазалабайт, ал абадан чаң жыйнайт. Күн сайын 4 саат кыдырып жүрүп, 100 күн ичинде 100 грамм чаң чогулткан. Кытайлык сүрөтчү Ван Чжэнжэнь күн сайын Пекиндин көчөлөрүн чаң соргуч менен кыдырып чыгат. Бирок ал көчө тазалабайт. Ван абанын булганып жатканына коомчулуктун көңүлүн бурдуруу үчүн ар күнү чаң соргучун алып, шаар аралап абадан чаң сордурат. Аба канчалык зыяндуу заттар менен булганып жаткандыгына коомчулук кайдыгер карашат. Айлана чөйрөнү сактап калуу үчүн кандайдыр бир чаралар көрүлүш керек да. Мындай ыкма менен Ван 100 күн ичинде 100 грамм чаң жыйнаган. Аларды заводко жиберип, анын кошулмасы менен кыш жасап чыгарылган. Чаң соргуч менен көчө айланганы менен эч нерсе өзгөрбөйт. Бирок мен муну менен 100 же болбосо 1000 адамдын көңүлүн бурдуруп, аз да болсо аларга таасир калтыра аламын деген ойдомун. Айлананы таза кармоо үчүн ар бир адам өзүбүз биринчи кадам ташташыбыз керек. Анан бийлик өкүлдөрү буга кайдыгер карабайт деп ишенем. Учурда шаарды бозоргон түтүн каптаган. Абанын булгануусу 35%ды көрсөтүп, жергиликтүү жашоочуларга бир топ кыйындыктарды жаратты. Адистер тургундарды үйдөн чыкпоого жана этияттыкка чакырат. Белгилей кетсек, абанын булгануусу боюнча Кытай дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат. Анын эң негизги себептери завод ишканалардын жана автоунаалардын көптүгү болуп саналат. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак Чекит Кежи сайтынан тааныша аласыздар. Мен сиздер менен кечки 6-га чейин коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.